Эрозияны күйгүзүп дарыласа болобу? Саламатсыздарбы? Эрозияны күйгүзүп дарыласа болбойт. Биз истинный эрозияны билүү үчүн биз пациентибизди лабораториялык инструменталдык обследование өткөзүшүбүз керек. Ошо өткөзгөндө эле диагноз коюлгондон кийин дарыласак болот. Азыркы учурда медикаментозно лечение кылып жатабыз. Эрозиядан сакайып кеткендер аябай эле көп. Кош бойлуу аял өз алдынча кандай витаминдерди ичүүгө болот? Кош бойлуу аял эч качан өз алдынча витаминдерди ичпесин сунуштайт болчумун. Себеби во время беременности тоже кээ бирки витаминдер өзүнүн терс ролун берип коет. До планирования беременности фолиевая кислотаны ичүүнү сунуштайбыз. Бирок планированияда өзүнүн дозасы болот отдельно, и во время беременности өзүнүн дозасы болот. Аны гинекологдон кеңеш алып көрүнүп ичсеңиздер болот. Гинекологдун кароосунан ар жыл өтүп туруу зарылбы? Сөзсүз түрдө негизи өзү ар 6 ай сайын көрүнүш керек. 6 ай сайын көрүнбөгөн аялдарга хотя бы 1 жылда бир көрүнүп турушуну сунуштайбыз. Ежедневканы күндө колдонсо болобу? Ежедневканы күндө колдонсо болбойт. Слизистый менен кожа дем алып турушу керек. Негизи ежедневканын составы 80% синтетикадан турган үчүн раздраженияны чакырат. Раздражение болгон жерде обязательно воспалительный процесс болуп калышы мүмкүн. Менструациянын узундугу канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Менструациянын узундугу 24 күндөн баштап 38 күнгө чейин болот. Длительность 3 күндөн 7 күнгө чейин болуш керек. Ошол учурдагы объем кровопотери 80-100 мл болуш керек. Спринцеванияга кандай карайсыз? Спринцированияга түз эле караймын. Бирок азыркы көп айымдар после полового контакта спринцирование жасап коюштат. Өздөрүнчө дары алганда бул туура эмес. Анткени ошол женский организмде интимдик органдарда жашаган лактобактерия бар, ошону себепсиз эле жугуп салган айымдар көп.